Оштогу ГКМБнын зданиясында кармалган следователдин окуясы боюнча маалымат мага келип түшкөн. Биздин гражданыбыз ошол ГКМБнын бир тергөөчүсү чоң суммада акчаны требует этип атат деп конкрет мага келип өзү заявление менин колума берген. Аны биз реализовать этиш үчүн Генеральный прокуратурага бердик. Генеральный прокуратура менен жетекчилиги менен МВДнын жетекчилиги менен кошулуп сүйлөшүп туруп реализовать этип ошол взятчикти кармадык. Мана ушул гана случай. Конкретно те 15 тысяч долларов, которые мы подготовили, передали ему, мы нашли у него в папке, он конкретно получил. То есть заявление простого человека подтвердилось. Көрдүңөрбү? Ал адам эгер бага жете албаса жүрмөктө ыйлап. Эгерде биз ушул майор экен ал болгону, жаш эле жигит экен. Эгер ошону токтотуп калбасак, мындан ары дагы көптөгөн, жүздөгөн адамдардын убалына калмак алчы. Канчалык адамды сыздатмак, канчалык адамды бейкүнө отургузмак, канчалык адамдардын акчасын алмак. Мына. Ал эми бул жерде көптөгөн адамдар, көптөгөн маалымат каражаттары ушул боюнча мамлекеттик органдарды туура эмес коомго маалымат бергендиги үчүн алардын жоопкерчилигин карап чыгыш керек. Вся операция, вся работа проводится под четким наблюдением и поручением президента нашего уважаемого. Все государственные органы должны это знать и поддерживать решения президента и государственных органов. Андай кылбастан кээ биркилер шыбыраша баштадыңар. Ой, мына урушташ башталды, талаш башталды, тытыш башталды. Эмне болот экен, кандай болот экен деп тааныштарыңарга чала баштадыңар. Вы думаете, мы вас не слушаем? Я вам еще раз говорю. Все государственные органы, все руководители находятся под наблюдением. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Бул жерде мына бардык мамлекеттик органдардын башчылары отурасыздар. Министрлерден баштап, жергиликтүү бийлик органдарынын башчылары, райондук, облустук администрациянын башчылары отурасыздар. Силер тараптан эмне болуш керек? Силер тараптан моралдык жоопкерчилик, моральная ответственность, ребята. Раз вы стали руководителями, будьте руководителями. Малейшие сомнения по отношению руководителя будем принимать меры. И это поручение нашего уважаемого президента. Ешкандай бирөөлөрдүн жакыны, тууганы, жердеши, же болбосо чогуу кызмат иштегендиги, замым, же начальниким деген болбойт. Все, кто нарушает закон, особенно по части коррупции, будет приниматься немедленные меры.